Кап сабактары дагы да болсо улантылат. Бүгүн бизде окуучулардын эң көп мындай кыйнала турган дагы бир грамматикада бир тема бар. Бул этиш. Этиш деген теманы кыскача карап коелук. Этиш деп эмнени айтабыз? Албетте бул этиш кыймыл аракетти билдирет. Этиштин негизги темалары бул өзү үчкө бөлүнөт. Чактар, мамилелер жана ыңгайлар. Ушулар боюнча кыскача жана мүчөлөрү менен карап чыксак. Албетте биринчи чактардан баштайлык. Чак деп эмнени айтабыз? Бул учурда болуп жаткан жана келечекте боло турган жана ошондой эле өткөн чакта боло турган болуп үчкө бөлүнөт. Учурчак жазабыз. Учурчактын мүчөсү кайсы? Мисалы, агам учурда каякта окуп жатат? Жогорку окуу жайда, жошто окуйт. Жосо окуп жатат. Дагы деле окуп жатат да. Окуусун аяктай элек, же болбосо апам көйнөк тигип отурат. Кыймыл дагы деле уланып жатат. Же болбосо сиңдим уктап жатат. Албетте сиңдим уктап жатканда дагы деле уктап жаткан кыймыл аракет. Көйнөк дагы деле тигип отурат, жосо окуп жатат. Демек, учур чакта болгон окуя бул учурда гана болуп жаткан нерсени, кыймылды билдирет экен да. Ал эми ошол эле жерде чак, өткөн чак бар. Өткөн чактын негизги мүчөлөрү д, айкын өткөн чак, ган, жалпы өткөн чак, өптүр, капыска өткөн чак жана ошондой эле чу, адат өткөн чак. Негизги ушул мүчөлөрдү билип алуу зарыл да. Мисалы, кылды, жасады, окуду, турду, иштеди деген сыяктуу сөздөрдүн бардыгы айкын өткөн чак. Айкын өткөн чакта окуду, иштеди, аткарды деген сыяктуу жана башка мисалдарды кездештире берсек болот да. Ал эми ган, ошол эле мүчөлөрдө мисалы барган, иштеген, окуган, жасаган, же болбосо эмне кылган? Жазган, аткарган жана башка. Демек, бул жалпы өткөн чак. Мисалы, балдар кече шаарга барган. Же болбосо кече атам иштеген. Же болбосо эжем кече кат жазган, жосо катты жазган. Ыптыр, келиптир мисалы. Же үйрөнүптүр, же жасаптыр. Жана башка. Эми ушул эле мүчөлөрдү алсаңыз, ыптыр деген мүчөдө апам кече келиптир. Силердин катыштыгыңар жок? Мисалы, үйгө кандайдыр бир убакытта келип калды, капысынан. Же болбосо сиңдим комуз үйрөнүптүр бир ай мурун. Же болбосо апам таттуу токош жасаптыр. Ыптыр мүчөсү демек капыска өткөн чак. Чу, мисалы, ал ар дайым келчү, иштечү, же болбосо жасачу. Ушул мүчөлөрдү караганда дайыма кайталайбыз. Келчү, иштечү, жасачу. Адат өткөн чактык адат кылганда. Же болбосо ал дайыма тез-тез келчү. Ушул жерде келчи деп жазып койгонго болбойт. Иштечи деп жазып койгонго болбойт. Же болбосо жасачу дегенде бул мүчөлөр ар кандай өзгөрүп кетет, сингармонизм үндөштүккө башыйт. Демек, ушул мүчөлөрдү алмаштырып албаш керек. Андан кийин биз келер чакты ала турган болсок, келер чакта албетте эки гана мүчө бар. Ар мүчөсү жана ты мүчөсү. Ар мүчөсү бул арсар келер чактыкы, ты мүчөсү айкын келер чак. Арсар келер чактын мүчөлөрүн караганда биз сөзсүз түрдө ушуларды алмаштырабыз да балдар. Ошон үчүн арсар келер чактын ар мүчөсүнүн уланышын карап коелук. Мисалы, арсар келер чактын ар мүчөсү эгерде үнсүздөргө улана турган болсо, бер деген сөзгө созбой эле берер деп жазабыз. Жаса деген сөз үндө менен бүткөн үчүн ар мүчөсүн жасаар кылып созуп жазабыз. Ая деген сөз үндү тамга эмес, бул йоттошкон табыш. Ошон үчүн аянын өзүн жазып, арды толук улайбыз. Боё деген сөз үнсүз эмес, ошондуктан бул йоттошкон тамга. Йоттошкон тамгалардын өзүн жазабыз, анан ар мүчөсүн толук улайбыз. Демек, бул жоопто булар туура жооп. Ал эми байы деген сөз үндү тамга, бирок ы менен и кыска үндү болгондуктан буларды биз кыска үндү түйүндө жазабыз. Же болбосо чири, ар чирир. Бул да кыска үндү түйүндө жазылат. Ошондой эле кой сой дегендер бар, кой сой. Бул учурда биз койор кылып жазабыз. Демек, ыйя, ый ый о, жосо ый у кылып жазганга болбойт. Буларды йоттошкон тибинде
yo жана ю кылып жазган туура жооп болот. Демек бул силерге үйгө тапшырма. Ар мүчөсүнүн уланышын үнсүздөргө, үндүүлөргө, йотошкон тибинде жана ошондой эле и кыска үндүүлөргө йотошкон тибине жана ошондой эле койсой ый менен бүткөн учурда мүчөлөр йотошуп жазган. Жана ошондой эле үнсүз жана ошондой эле үндүү. Булардын бардыгын кайталап коебуз. Жана ошондой эле бул келер чактын ар мүчөсүнө жана ошондой эле айкын келер чактын т мүчөлөрүндө мүчөлөр боюнча Telegram каналда тесттер бар, алардан өтүп койсоңуздар болот. Ал эми айкын келер чак эртең байкем келет. Же болбосо мен эртең келер чакта иштейт деген сыяктуу, же болбосо ал эртең айылга барат деген сыяктуу сөздөр. Бул конкреттүү айкын айтылып аткандыктан айкын келер чак. Демек чактар боюнча маалымат алдыңыздар болуш керек. Учур чактын мүчөлөрү учурда болуп жаткан окуя, отурам, жасап жатам, кылып атам деген. Өткөн чактыкы негизгиси ган, ыптыр, чу жана ды. Жана келер чактыкы арсардыкы ар жана айкын келер чактыкы т. Ал эми ыңгай менен мамилесин ала турган болсок, кандай ыңгайлары бар? Биринчи эле баяндагыч ыңгай. Баяндагыч ыңгайда сөзсүз түрдө ар кандай эмнелерди, чактардагы окуяларды баяндап берет. Мисалы, келди, келиптир, жана башка. Бардык чактарды баяндап берет. Демек 3 жакка таандык деп жазып коебуз. 3 жак. 3 жакты баяндап берет. Экинчиси шарттуу ыңгай. Шарттуу ыңгайдын негизги мүчөсү са. Ал иштесе, ал окуса, ал аткарса же ал кылса, же болбосо силерге шарт коет. Эгерде силер мага жардамдашсаңар, анда мен силерге да жардам берем. Же болбосо сен эгерде жакшы окусаң, анда сен ЖРТдан жакшы бал аласың. Же болбосо ата-энеңе шарт коет, балам же кызым, эгерде сен ЖРТдан жакшы даярдансаң, анда сен сөзсүз түрдө чет өлкөгө барасың деген. Ал эми 3-чү суроо максат ниет. Максат ниет менен тилек ыңгайды алмаштырбаңыздар балдар. Максат ниет өзү айтып атпайбы, максат деп. Демек бул жерде макчы мүчөсү. Макчыны көргөндө максат ниетти алабыз. Бармак, келмек, бармакчы, келмекчи. Мисалы, ал эртең окууга бармакчы, же болбосо ал эртең иштемекчи деген сыяктуу. Андан кийин 4-үнчүсү бул тилек ыңгай. Тилек ыңгайда көбүнчө өзү айтып атпайбы, тилек кылат деп. Бул жерде гай эле же болбосо ын деген мүчөлөрдүн жардамы менен жасалат. Мисалы, баргай эле, иштегей эле, көргөй эле деген сыяктуу. Же болбосо ошол эле тилек ыңгайда экен деген сөздүн жардамы менен да жасалып калат да. Ал эртең окууга барса экен деген сыяктуу сөз. Ал са мүчө менен алмашпаш керек. Са да конкреттүү са, бул жерде экен деп тилек кылат. Ал эми ын дегенде ушул мүчө менен жасап көрсөк болот. Мисалы, ал окуйун деп, ал иштейин деп, ал жасайын деп жатат, кылайын деп жатат десеңер, бул албетте тилек ыңгай. Жана ошондой эле 5-инчиси, бул 5-инчи ыңгай. Албетте бул буйрук. Буйрук ыңгай. Демек, кыла деген мүчөнүн жардамы менен жасалат. Мисалы, баргыла, иштегиле, тургула деген. Ал эми ушуну эле сылык формасында жазсаңыздар, өтүңүздөр, жасаңыздар, кылыңыздар деп бул сылык формада да айтылат. Ошондой эле белгиси, илеп белгиси менен коюлат экен. Демек, ыңгайларды баяндагыч, шарттуу, максат ниет, тилек, буйрук кылып жазып, негизги мүчөлөрүн жазып алабыз. Андан кийин бизде эмне келет? Албетте ыңгайдан кийин мамилелер келет, негизги мамилелер. Демек, 5 мамилени жазып коебуз. Биринчиси негизги, экинчиси кош, үчүнчүсү өздүк, 4-үнчүсү туюк, 5-инчиси аркылуу. Демек, ушул 5 мамиле боюнча карасак, негизги мамиледе биз каалагандай эле этиштерди ала берсек болот. Окуу, иште, же болбосо тур, жана башка. Кош мамиленин мүчөсү ыш. Экөө эмне кылышты? Окушту, эмне кылышты? Тазалашты, эмне кылышты? Иштешти, жасашты, аткарышты деген эки адам жасай турган кош мамиле деген. Мисалы, окушту, жосо иштешти. Өздүк мамиленин мүчөсү ын. Өзүңө тиешелүү, өзүң эмне жасадың?
Мисалы оку деген сөз буйрук этиш болгондуктан окунду деп жазганга болбойт. Жоң гана окуду. Өзү окуду да. Демек, бул жерде жоң гана сөз. А эгерде жаса деген сөз болуп калса, жасанды же боёнду, түзөндү деген сыяктуу. Туюк мамиледе туюк мамиледе кыймыл өзүнөн өзү аткарылат. Мисалы эшик өзүнөн өзү ачылды же жабылды же жарпы жазылды же кабак ачылды деген сыяктуу сөздөр. Жарпы жазылды. Андан кийин аркылуу мамиледе бирөө аркылуу жасаттырды. Мисалы, мага досум эмне кылдырды? Видео жасаттырды, жосо тапшырмаларын аткарттырды деген сыяктуу сөздөр. Демек, мамиле ыңгай жана учур чак, өткөн чак, келер чактарды сөзсүз түрдө үйдөн кайталап, ушул мүчөлөрдүн бардыгын эсиңизден чыгарбай жазып алсаңыздар болот. Жана ошондой эле этиштин мүчөлөрү боюнча бизде тесттик тапшырмалардан сөзсүз түрдө Telegram каналдан өтүп, ошолорду керектүү маалыматтардын бардыгын дептерге жазып алабыз. Саламатта туруңар, дагы да видеолор менен тартылып көрүшкөнчө.